Мындай чемодан да бар екен, детский. Могу кичинекей 2560 сом. Ең чоңдору болсо 3840 сом. Ушундай болуп кетет, ушундай баада болот экен. Бул жакта дагы аябай көп оюнчуктар бар экен. Бул жакта эркек балдар үчүн, Бул жактын баягы продавец балдары да аябай жакшы. Жаныбызга келип, мындай вежливый, приветливый дегендей келип түшүндүрүп берелиби, кандай жардам керек деп дагы келип атышат. Жакшы. Бул магазин үчүн өтө эле чоң плюс. Мо пистолеттерге, винтовкалар бул эркек балдарга аябай кызык деп ойлойм. Но пистолет 2107 сом деп турат. Азыр бул продавец балдардан сурасам, нолар оригинал американский бренд менен чыгарылган оюнчуктар экен ушу пистолеттер. Баягы Звездный войндагы кинолорунда неме персонаждагы винтовкаларында өзү деле Star Wars деп жазылып турат. Баасы 6080 сом деп турат. Булар оригинал экен. Оригинал оюнчуктар ошон үчүн кымбат экен. Ушунун эле арзандары бар дейт. Муналар арзаныраак экен ушулары. Бунун баасы 1197 сом. Кыйла арзан экен ооба. Оригиналдыкынан. Мисалы үчүн могул чоң пистолет винтовканы көрсөк 2247 сом экен. Булар бир кыйла арзан экен. Эми сапатына жараша болот го дечи. Ар бир. Мына жакта трансформерлер бар экен. Трансформерлер. Мисалы үчүн мына чоңураак трансформер 617 сом деп турат баасы. Кичинекейлердин бааларын көрбөй атам. Улар кыйла арзаныраак болсо керек. Ушул черепашки ниндзалардын мындай панцир аксессуарлары бар экен. Баасы 399 сом. Мындай баягы черепашки ниндзядагы персонаждар болуп кетет го. Донателло, Микеланджело, Рафаэл, Леонардо деген. Ошолордун ар биринин өзүнүн баягы унчаки, кылыч, ар биринин өзүнүн мындай немелери бар экен. Ушу жерге келип тандап алып кетсе да болот, жаш бала. Халк көрүп атасыздар, Халктын оюнчугу. Бул эмне экен? Бул пластика да, грубый пластика экен. 997 сом. Мынаки Черная пантера. Бэтмендики, Супермен, Спайдерменди көрүп атасыздар. Капитан Америка оюнчугу 1046 сом. Железный человек 791 сом экен. Вау. Герой в масках деген мультфильмде персонаждардын оюнчуктары аябай көп. Жакшы, эң кызыгы вот динозавр. Пультта жүрөт окшойт, жүрөт басат экен. Кайрылы куйруктары иштейт окшойт. Менин билишимче арзандатуу бар экен. Баасы 5878 сом. Ушул динозавр. Мындай динозаврлар да бар экен оюнчук. 1968 сом. Робот динозаврлар пульт менен управлять этиле турган. Башкарып. Мындай тарантул жөргөмүш бар экен. Бул дагы пульт менен жүрө басат экен. Баасы 1459 сом. Кызык, жаш балдарга аябай кызык. Бул жака келсеңиздер
жөн чыкпайсыздар да балаңыздар менен келсеңиздер. Сөз бир оюнчук айтып беришиңиздерге туура келет. Анан могу динозавр оюнчукка көңүл бурсак, резиновый экен. Резиновый. Баасы 2698 сом. Тиранозавр. Динозаврлардын түрлөрү көп. Ар түрдүү фигураларда. Могул болсо 808 сом экен. Бул да кызык, аябай сон. Жакшынакай. Мындай дагы баш менен дагы бар экен. Динозаврдын бунусу 560 сом экен. Кичинерээк арзаныраактары дагы бар экен. 548 сом болуп кетет экен. Могу кичинекейлер болсо буларда катуу пластика. Сүлөөсүн эшек, аюу, дагы кичинекей динозаврлар. Баасы ар бир фигураныкы 88 сомдон экен. 88 сом. Эң кызыгы бул жакта турбайбы? Моундай дрондор, квадрокоптерлар, вертолеттор бар экен. Моундай пульт менен управлять этип турган. Могу вертолетко көңүл бурсак, жакшы. Баасы 1296 сом. Пульт менен управлять этилет, жакшы. Канча метрге чейин? 20 метр бийиктикке чейин көтөрүлөт дейт. Продавец бала. Мындай дрондор дагы бар экен. Камерасы барбы? Камерасы бар, камерасы жок бар. Бунун камерасы бар окшойт, Камерада бой кеткени болот деген ал. Камера кошсо болот экен буга. Кошумча доплата алып алат экен да. Бунун баасы, базовый баасы 2312 сомдон. Ушундай 4000 сомдон жогоркусунун камерасы бар экен, өзүнүкү встроенный камерасы дрондуку. Мисалы үчүн могу дрондуку через телефон аркылуу. Жакшы. 4640 сом. Неме канча метрге чейин учат? Бийиктиги 25 метр, бул жакачы расстояниясы да 25 бе? 25 радиуста учат экен ушу дрондордун. Өйдөгө анан горизонтальный түрдө 25 метрге чейин экен ушу дрондор. 2000 мол дрон болсо 2832 сом. Кызык, бул чоңдорду деле кызыктырат мындай оюнчуктар. Мындай трансформерлер көп, түрлөрү көп. Мисалы үчүн могу трансформер болсо 1057 сом экен. Жакшы. Мол трансформер Optimus Prime окшойт. Эң главный ролду аткарган деген бул. 2976 сом экен. Мынаки Bumblebee дагы бар экен. Трансформер 1872 сом. Мындан да Bumblebee да түрлөрү да башкача немеси менен, мына маскасы, пистолети менен кошо бир эле трансформерден тышкары. Ушу кошумчасы менен экен. Бунун баасы 2787 сом экен. Кызык, аябай көп. Ана мына ит, робот ит. Бул дагы ошо пульт менен, мынанда джойстик менен башкарса болот экен. Баасы 5957 сом. Жакшы, кызык. Ушундай мынандай грузовиктер бар экен. Мынандай ушундай движенияларды аткарат экен, мына сүрөттөгү. Байкаганыңыздардай. Кыскасы мынандай көрүп атасыздар, аябай көп түрлөрү. Машинанын барды тең пульт менен башкарыла турган экен, мына катардагылар. Бул жакта болсо мындай жөнөкөй ойной турган оюнчуктар. Мисалы үчүн могул
экскаватор 606 сом, а бул болсо 2000 сом экен. Оң жагымда болсо мындай кичинекей машиналар. Металлический, а булар? Металлический Mercedes 600-лардыкы, Toyota пикаптарды, илгерки ретро газ 21 дагы бар экен. Ушундай оюнчуктар менен түрлөр көп. Жакшы. Булардын баалары могу мисал үчүн 464 сом экен. Мындан да амортизация болот экен, бул пружинасы менен жакшы. Көп аябай. Бул дагы мисал үчүн баягы Щенячий патруль деген мультфильмдерден персонаждарынан экен. Балдарга аябай кызык. Жаш балдар үчүн. Кызык ойношот, алып берсеңиздер. Бунун баасы 737 сом экен. Мол катер. Мындан да оюнчуктары менен 10459 сом. Бул жакта болсо дагы ушундай эле оюнчуктар. Майда оюнчуктар. Көп экен, бул жака көп токтоло бербейли. Мынакей бул жакта дагы көп кичинекей оюнчуктар бар экен. Жок дегенде ушундай жаш балаңыздар мындай кичинекей оюнчуктар менен алдап алып кетсеңиздер болот. 99 сом турат экен. Баасы кичинекей машиналардын баасы. Анан дагы могу кызык болуп атат мага. Трек машиналардын 1672 сом. Ушундай тректер бар экен. Бул жакта болсо киргенде эле сол капталында моундай памперстерден баштап кийим кечектердин түрлөрү көп экен. Мынакей мен үстүртөн эле көрсөтүп коеюн. Себеби ар бир адамдын ар биринин өзүнүн мындай вкус табиты бар. Өзүнө жакканын алып кетет. Ушул жактан кийинтирип да кетсеңиздер болот экен. Өзүңүздөрдүн балдарыңызга. Айткандай, бул жакта да горшоктор бар экен. Ар түрдүү формада. Мисал үчүн могу горшок 1536 сом турат экен. Бул болсо 1880 сом. Дагы мындай кичинекей баягы ванна оюнчуктар экен. Ваннага балдарыңыздар жуун турганча ал ойнопсо болот. Ушинтип мындай жумшак оюнчуктар. Баалары 420 сомдон. Ол ак мишка. Мындайлар бар экен. Брелок. Черепашка ниндзаларда болуп кетет. 240 сомдон экен. Аябай сон фигураларда мындай мультиктеги персонаждардагы оюнчуктар бар экен. Жаш кичинекей бөбөк кыздарга мындай мини маус 1410 сом экен баасы. Анан могу коёндор, чоң коёндор 1575 сом. Могу ак мишкалар 2250 сом.
Ол розовый мишка болса 1575 сом. Бегемотиктер еркек балдар үшін 1725 сомдан. Анан ол горилла обезьяна 1500 сом екен. Анан мынандай кыздарға повар болып аспозчу болгон мынандай оюнчуктар экен. Басы 4128 сом деп жазылып турат. Бул жакта өзү кыздарга, жаш кичинекей кыздар, бөбөк кыздарга экен оюнчуктар. Анан бул кичинекей набор 537 сом. Бул жакта дагы көп. Мындай кичинекей коляскалар, ошо курчактар үчүн. Кичинекейин көрсөк 1557 сом дейт. Анан ол кичинекейди көрсөк, коляска аябай жакшы, бирок кичинекей чыныгы жаш бөбөктөр деле отургандай эле болуп болот экен. 3367 сом дейт. Көп аябай түрлөрү. Курчактар бар экен бул жакта. Курчак, оюнчуктар кыздар үчүн экен бул жак атайын. Ушул курчактарга көңүл бурсак, булар 2867 сом. Булар ушу менин оюмча кымбаттыгына жараша сертификаттан өткөн таза оюнчуктар. Бул дүкөндө ушундай таза эле оюнчуктарды сатат го дейм. Ана түрлөрү көп аябай. Эгер дагы бир суроолоруңуздар бар болсо, каалоолоруңуздар бар болсо, сөзсүз комментарийге жазып туруңуздар. Биз ошого карап дагы мен кийинки келечекте дагы тартып берем. Көп. Бул жерде аябай көп оюнчуктар бар экен. Бул жакта эми дагы бир эркек балдар үчүн окшойт оюнчуктар. Айрымдарына көңүл буруп коелу. Могул оюнчук 625 сом. Мындай Yamaha оюнчуктар. Пианино 1096 сом. Да, мындай интерактивдүү сүйлөй турган говорящий букварёнок деп турат, азбука 617 сом. Керектүү эле нерсе, ушуну көңүлүңүздөргө буруп коюңуздар. Баланын акыл эсин өсүшүнө аябай чоң таасир берет. Мындай оюнчуктар көрүп атасыздар, аябай түрлөрү көп. Кайсынысын тартып берейин деп дагы тандай албай жатам. Мына пазлдар бар экен, пазлдарда аябай ушу баланын мээсине аябай өрүшүнө жакшы таасир берет. 487 сом. Мында фигурада пазлдар. Мынакей ушулардын бардыгы тең пазл экен. Пазл менен кошо ошо фигуркалар болгон. Дагы бир оюнчуктар бар экен. Мондай телескоп
телескоп, микроскоп, дүрбү, бинокльдар. Ушул оюнчукка окшогон, бирок менин оюмча чындап эле болсо керек да, эми аябай чоң экен. Оюнчукпу же чыныгыбы экен деле түшүнбөй калат экенсиң бул жерге келип. Баасы 8443 сом. Баасына караганда бул чыныгы эле болсо керек деп ойлойм. Мындай экен, эң кымбат чоңу. Могу да бар экен 9799 сом. Ондай микроскоптор 1230 сом. Бул ошо балдардын бирдеке изилдөөсүнө, мынандай табият таануусуна чоң таасир берет деп ойлойм. Ушундай оюнчуктар да чыгып калыптыр. Жакшы бул, аябай жакшы. Молга кайрылсак, көрүп атасыздар. Түшүнгөндөр комментарийге жазып коюңуздарчы. Набор для творческих, многофункциональный для наблюдения дейт. Ушундай деп турат. Анан мындай конструктор оюнчуктар бар экен. Булар да аябай жакшы. Балдарга кызыктуу, көп убакыт талап кылып, анан убакыт дагы мындай аябай жакшы, кызыктуу өтөт. Жаш балдар үчүнчү. Моусуна кайрылсак, ушундай бар экен, 2517 сом. Ушул конструктор оюнчуктар көп. Ninja конструктор 768 сом. Ондай. Бул жакта болсо Bella фирмасына мондай конструктор машина 3299 сом экен. Арзандары деле бар. 377 сом, 500 сомдуктар. Бул эми баягы чоң кичинесине жараша болуп кетет экен. Канчалык чоң болгон сайын ошончолук кымбаттай берет. Анан бул жакта Lego оригинал конструктор. Булар эң чоңу. Но эң чоң экен. Баасы 27035 сом. Оригинал Lego оюнчуктары. Орточолору Lego 13457 сом. Анда грузовик болот экен. Анан кичинекейлери, мындай вертолет болуп тура турган кичинекей динозаврик машиналар менен 4487 сом. Lego аябай таза, сапаттуу оюнчуктар болуп кетет. Lego Ninja деген фирмалар. Disney, Lego Disney'ден мындай персонаждарды неме алсаңыздар болот. Бул баягы Ариэль деген мультфильм бар эле го, ошол. Золушка экен. Ошо жерден келип кыскасы көңүлүңүзгө жаккан оюнчуктарды алып кете берсеңиздер болот. Аябай көп. Могу жерде хоккей дагы бар экен. Чоңураак балдар үчүн эми 3-4 класстан баштап аябай кызык болуп баштайт буга. 1817 сом. Ушул хоккей оюнчугу. Хоккей. Бул да хоккей экен. Анан мондай бильярд бар экен. Кичинекей 1557 сом. Бильярд. Скейт да бар экен.
Андай роликтер 3200, 2000 сом, 1600 сом. Ушундай болуп бөлүнүп кете берет экен. Анда кичинекей великтер бар экен. 3500 сомдон башталат экен. 3500 сомдон могу чоңу баасы 5120 сом.